Кыргыз элинин тарыхый тамырына кайрыла турган болсок, кийиздин орду өзгөчө. Андан ала кийиз, шырдак, ак өргөлөрдү гана жасабастан, кичинекей жаш муундар үчүн дагы өзгөчө оюнчуктар даярдалат. Мына ушундай кийизден жасалган оюнчуктарды камдоодо Кыял мамлекеттик ишканасынын орду өзгөчө. Андагы даярдалган негизги оюнчуктар дүйнөсүнө сиздер менен чогуу саякат жасайбыз. Наш цех тоже участок по мягким игрушкам. А вот то, что вы смотрели, там войлочные, которые вырезаны, собираются, тоже здесь, в этом цехе собираются. Кийизден жасалган оюнчуктарды камдоодо сапаттуу жөндөргө өзгөчө көңүл бурулат. Ошол эле учурда ийнелер дагы атайын кесипкөйлөргө арналган. Аны менен жүндөрдү түктөө сыяктуу процесстер жүргүзүлөт. Кийизден жасалган мындай оюнчуктар ар бир үй бүлөдө гана эмес, ошондой эле балдар бакчаларында дагы кеңири колдонулат. Алардан кийизден жасалган жумук каармандары даярдалат. И вот сейчас сухое валяние называется правильно, если сухое валяние. Игрушки делаются из шерсти методом, как набивка, забивается. Рисунок сейчас Тамара вам покажет хотя бы наглядно. Берется основа. Процесс сам по себе очень трудоемкий. В общем, иголка наподобие рыболовного крючка, только наоборот. Туда входит, обратно свободно выходит. Свободно выходит. Вот так методом. И вот каждую эту детальку все это забивается, прибивается. Каждый узор все это выкладывается. И вот такой иголочкой забивается. Вот эти куколки сейчас тоже там, то, что мы лазер смотрели, на лазере вырезаем. Сиздер Кыял мамлекеттик ишканасынын базасында даярдалып жаткан кийиз оюнчуктар тууралуу маалымат алдыңыздар.